Кудай ушул жерде турупчу, Кытайды эгер каршысынан кечпесе мен талкалап коем. 4 миллиард доллар карызбы, мен 40 миллиардка минуска түшүрүп коем. Табият аркылык жасалайбыз. Анан тобосуна жанбай не болду? Вирус жөнөтөбүз, куюн булут жөнөтөбүз. Шартым аткарбайбы? Сразу кырсыктайт. Учурда Кытай Республикасында жайылып жаткан белгисиз вирус адамзатты тынчсыздандырууда, себеби күндөн күнгө вирусту жуктургандар жана андан каза болгон адамдардын саны көбөйүүдө. Государственная комиссия по здравоохранению КНР утром в пятницу заявила, что жертвами заболевания, вызванного коронавирусом, стали уже 26 человек. Свыше 830 врачи считают вирусоносителями, они находятся в карантине. Белгисиз вирус эмнеден улам келип чыкканын дарыгерлер тактай албай жатат. Ошондон улам анын жайылуусун токтото албай, вирусту жуктургандарды дарылай албай жатышат. Буга чейин дүйнөнү белгисиз вирустар каптаарын жана аны айыктырууга медицинанын күчү жетпээрин окумуштуу көсөм Арстанбек Абдылдаев эчак эле айткан. Кытай химия менен өнүккөн, эми химия өзүнө аябай разрушение алып келет. Келечекти алдын ала көрө билген көсөм Арстанбек Абдылдаев белгисиз вирус дүйнөнү каптаарын билгенден кийин, демек аны токтотуунун жолун да билет. Ааламдан келди талап. Бүгүнкү күндө эмне болуп атат талап? Адамды айтып атат. Сенин мурун могу телоң дейт, аял эркек деген ролду аткарган дейт. Эми ал диетелнесиңди өзгөрт деп атат. Алмаштыр. Сенин эски кызган кысматың бүттү да азыр энергия өткөргүчкө айлан. Энергия эмне? Ааламдын, арбайдын ролун аткар деген сөз. Аалам өзү, Кудай өзү энергия. Эгер муну аткарбасаң, энергия сени күйгүзөт. Взорвется, сгорится в часть. Же шишик, писих, рак, эмоция, жана же кан менен айланган организм күйүп кетет деп атат. Кытайды куткарабыз биз. Сенин оордуң могу. Сен ушу майда түйшүктөн адамзатты куткарсаң, анан сакталасың. Чөгөлөп келдим, чөгөлөп. Сен чөгөлөп келгиче Кыргызды тааныгыча улуу эл экенин. Мен экологияң менен сен экономикаң ушунча баса берем. Мен ушинтип эле условия коем. Аны соке кыла алабы? Аке-өкө кудасы менен кыла алабы? Жок. Урматтуу улуу журтум, ушул жерден башка саясатчы кыла алабы? Жок. Анткени алар ааламдан буйрулган эмес. Ааламдык кудайлык арбайлык энергиясы жок. Шартым аткарбайбы? Сразу кырсыктайт. Мен эмне менен башкарам? Инопланеттан периште, арбай, табият, от, суу, таш, аба. Оттон эмне бар? Жан, рух бар. Ошолор менен талкалайбыз. Сууда план программа бар. Суу менен талкалайбыз асмандан жерге чейин. Табият аркылык жасалайбыз. Анан тобосуна жанбай не болду? Вирус жөнөтөбүз, куюн, булут жөнөтөбүз. Ошон үчүн анан салык төлөйт Кыргызгачы. Кой бизге тийбеди. Биз куткарабыз эгер макул десең. Улуулук өткөрөбүз, өлбөстүк өткөрөбүз. Биздин милдет ошол. Миссиябыз ошол. Бул чындык. Мына болуп атат. Эгер кудайлык энергияны Арсалайга бербесе, кана Америка эч кимге баш ийбей атат. Россия эч кимге баш ийбей атат. Кытай эч кимге баш ийбей атат. Көчөдөгү адамдар бири-бирине баш ийбей атат. Анан ошо энергияны бергенде анан бир адамдай болуп калат дүйнө. Аалам эч качан жалган айтпайт. Бул ааламдык билдирүү. Ааламдан эмне айтылды баардыгы болуп атат. Керек болсо ата жолунан чыккан бата дагы орунда. Келиңиздер, жаныңыздарды алыңыз же өлүп калыңыз.